Мустафа коюп атканда үгүт иштеринде анча мынча калпчы да болуш керек. Өтө калпычыл. Айттым Өтө го, калпчыл. артист болуш керек. Ким сиздин конкурентиңиз? Ошо биз теңдилер мисалы Бек Борбиев болушу мүмкүн. Буйбуй негизи кайгылуу ырбы же буйбуй тойго бийлей турган ырбы? Буйбуй деген сүйүү жөнүндө да болбой калган. Эми сиз Бек Борбиевдин бир 4 сапырын ырдап бере аласызбы? Ай кызым деген ыры бар, ошол жагат мага. Ай кызым менин жүрө бергин көңүлдө, жүрөгүмдө бийлей бергин. Анан ушубой ырдаган жакшы да. Ушубой ырдаган жакшы. Көп балалуу болосуң. Ушубой ырдабасаң, баласы жүрө бересиң дегендей да. Мен түшүндүм. Макул, Түшүндүм. Эми депутатка караганда эмгек сиңирген артист Бактияр Токторовдун эмгеги чоңураак го дейм да. Жок, туура эле ал. Туура эле дейм да. Негизи мен алардан популярныймын деп эме тишилап кетишим мүмкүн. Бирок мен эл үчүн иштейин дедим да. Мен эмеге бир жолу Алматыга тойго алып барышты. Анан Бекиш истегенби, дагы биздин эме бар. Ооба, ал да күчтүү ырчы. Анан мен баягы кыйратам деп турсам ошол инебиз чыгып 5-6 ырды сүйлөп койду. Казактар жымлөө деп. Анан мен ешкандай эч ким деле караган жок ошол. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда эксклюзив лайв подкасты старт алды. Сиздер менен бүгүн мен Мирлан Муратов болмокчумун жана ошондой эле бизде адаттагыдай бизде коногубуз бар Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бактияр Токторов байкебиз бизде түз эфирде конокто. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам. Саламатсызбы? Кош келипсиз биздин куттуу студиябызга. Рахмат, кош келдик. Рахмат. Амансыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр? Барыңыздарга ийгилик, денсаулык. Бактияр байке, биздин куттуу студиябызда бүгүнкү подкастта негизи эле биздин подкастта мүмкүн болушунча башка телеканалдарга жооп бербеген, башка телеканалдарга берилбеген суроолорду биз сизге бергенге мажбур болобуз. Боло берет. Анча мынча ачуу таттуу суроолорго мүмкүн болушунча сабырдуулук менен жооп бересиз деген үмүттөмүн. Жооп бербей койсо деле боло берет, Ооба. Ошого даяр тургула. Эфир бүткөндөн кийин Мирлан мына жерин кыркып салбайсыңбы деген сөздөр болбойт. Мына жигитке беребиз сразу. Жакшы. Бактияр байке, мүмкүн болсо сизге суроону берип кетели. Азыр мен тааныштыргандай эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бактияр Токторов дедик да. Эмгек сиңирген менен жөнөкөй Бактияр Токторовдун эмне айырмасы бар экен? Бирдей эле. Өзгөчөлүк жокпу? Өзгөчөлүк жок. Бирок өзгөчөлүк барбы? Мен үчүн бирдей эле. Ошол. Эми наам берип койгон жакшы да, бул деген баягындай бир балаңбы, бир иниңби, экөөңбү жакшы жумуш кылып койсо, ай молодец, азамат деп койсо, баягы мотивация дух болот, көңүл көтөрүлүп калат. Анан бул мамлекеттик наам кээ бирлер үчүн мындай эме эмес болсо, кээ бирлер үчүн бул өтө жакшы мотивация. Мүмкүн ойлогонум сыймык болду, башка жок. Жок, эми баягы самолетто учканыңызда мүмкүн 50% скидка дегендер жокпу андай? Жок. Ооруканага барсаңыз мынча пайыз болуп калышы мүмкүн эми. Анан эме экен баягы поликлиникага барсаң бир жылда бир 10 күн карай турушат эгер. Кудай сактасын бар элекмин. Эмгек сиңирген ошол жагдан эле карайбы экен? Ошо калган алып салып турган мурдагы парламенттин элери. Ошону кошуп койсо бул жакшы болот эле. Себеби дегенде биз эми баягы мен баягы уялган жерим музыкалык билим жок эле да. Негизи музыкалык билим барбы жокпу, практически биз эл үчүнбү, өзүбүз үчүнбү ишилип кыргыз маданиятына аз да болсо салым коштук да, туурабы? Суугуна тоңдук, ысыгына күйдүк дегендей. Ошого туура эле. Анан кичине сиз айткандай бир үлгү алып койсо андан да жакшы болмок. Жакшы болмок. Пучавка такпайка, үлгү хотя бы. Жылына бир жолу. Ооба. Бактияр байке, бул жерде дагы бир суроо. Азыркы Бактияр Токторов 18 жаштагы Бактияр Токторовго эмне деген совет берет эле? Совет бере албайм. Совет деле укпаса керек да Бактияр Токторов. Мен азыр деле бирөө совет берсе анча деле укпайм. Эчтеке деле алмаган эмесмин. Эч нерсе деп айтпаган эмессизби? Себеп? Ушукпай эле карап коймокмун. Молодец деп.
себеби мен тарых жолдум өзүмө жагат. Эч жерде мындай эме жок. Баары нормально. Эми кээ бир жерлерин оңдошу мүмкүн, бирок эми ал туура эмес дейм, баягы Кудайым берген өмүрдө ушундай эле өткөзөбүз. Анан мен кара төлөсөм мынтей жүрмөкмүн, эмнелердин оңдомокмун десең, анда жашоо кызыксыз болуп калат. Тамак таттуу болуш үчүн туз да салыш керек, калемпир да салыш керек. Дегенде баардык жерлери мага жагат. Ошондон ушул бүгүнкү Бактияр Токторовдун эмеси жагат мага. Бактияр Токторов эмне себептен жогорку кеңешке депутатка койду? Эми мындай да адам баласы бирдемени мындай бийигирээк нерсени мындай ошол жерде максат кылып алса, баягыдай жашагысы келип, энергиясы күчөйт экен да. Анан бир машинаны алсам, ошону алып алгандан кийин баягы энергиясы көнүп калат экен. Андыктан эл үчүн Кудай буйрса кызматты кылдык. Анан баягы кичине зеркиндей болуп калдымбы, анан дагы кызмат кылайын дедимби, эмче дагы кызмат кылайын дедим окшойт. Себеби дегенде баягы биз чыгармачыл адамдар башка кесип ээлерине караганда биз көбүрөөк иштейбизби же той томошаларда ары бир эл менен мындай көбүрөөк мамиледе болгондой сезилет. Анан бизде чындап эле Лейлек районунда, алыскы Кыргызстандын чет райондорунда көйгөйлөр аябай көп да. Аны ыры менен деле чечсең болот, бирок өр түрүндө. Анан бир четте билим бар, экинчи четте максат койдум. Анан үчүнчү четте ошол 2018 голос алдым. Айылдын жарымынан көбү беришти. Анан айылда чындап эле суу маселеси өтө начар болду экенин билип келдим. Анан бүгүнкү күндө депутат без мандат эле ошол иштеп атабыз. Кудай буйрса өкмөттүн жардамы менен, тааныштардын жардамы менен Сенекөздө тааныш көп да. Ошолорду сүйлөшүп, Кудай буйрса таза суу азыр процесс жүрүп атат. Андан кийин агын суу, анан БСР деп коет, 4 күндүк суу сактагычтай Кулунду айыл өкмөттө бир Кудай буйрса ошондойго себепчи болгонго Кудайымдан сурагам. Кудай буйрса себепчи болуп баратам. Ошол. Негизи жакшы экен ушундай бир жакшы максатты коюп алсаң. Мына мага жетет десең, анан кичине кырсыктарың чыгып мындай жакшы эмес болуп калат да. Бирөө дикенсинтип, анан бирөө шылдыңдат дегендей. Могу сууду деле эмне? Могу сууду эмне коюп койгон деп көп деле маневр этилем да. Анан баягы депутатка койгондо баягындай биз эми районда 17 талапкерди шарт түзүп берди өкмөт. Да, айыл өкмөттөргө барып сүйлөгөнгө. Анан оширтеп сөз берип аттым. Башында көп сүйлөй албадым. Баягы элге мен ырдагандан бөлөк эчтеке деле кылбаптым да. Мондай кылып берем, мындай кылганмын десем эчтеке жок. Анан барып кичине сүйлөгөндү үйрөндүм. Өзүм сахнада артист болуп 2 саат, 3 саат ырдаганым менен бирок аякта сүйлөй албайт экенсиң. Себеби дегенде жашоодо артист болуш кыйыныраак экен. Но мисалы мен сахнада ошол жерде айттым мен. Мен сахнада 2-3 жырдыгы образга кирип, мен сени сүйгөм жетпей калдым деп образга кирип, ошо ыр бүткөндөн кийин кайда образдан чыгып кетесиң да. Ал жерде образдан чыкпашың керек экен. Ушунча эле айттым, мен силерде артист боло албайт ошо, бул кыйыныраак экен деп. Нак артисттердин баары ошак экен. А десе аны бүтүрөм, Б десе буну бүтүрөм дей берет экен. Антилерде ошо берет экен. Анан ошо айттым, силерде жинди сурай бересиңер, биз да жооп бере берет экенбиз деп. Андыктан негизи эле бул чыгармачылык керек экен деп койдум. Саясаттабы, спорттобу, жашоодобу, келинчегиң мененби, ата энең мененби, балаң мененби, анан деп ушулай ошол образ керек окшойт деп койдум. Себеби толук ачылганга, толук мына подкастта дагы анан өтө эле скромный болуп эмесең эч кимге интересный болбой каласың да. Күчтүү спортсмен болсоң да, ырчы болсоң деле эч сөз чыкпаса, аялыңа деле не интересный болуп калсаң керек. Андыктан ушул чыгармачылык менен иштөө, сүйлөө аябай адамга керек экен. Бул деген ушундай деп коет го андай эң күчтүү баягы лечение бул
общение дегенде мен малакка барып келгенде кийин орусча сүйлөп калыптым кыргызчадан. Андай мындай жан эргип сүйлөшсөңчү ошол адамга эң жакшы баягындай дар экен да. Андыктан ушул подкаст эле мисалы экөөбүз жакшына баарлашып отурсак элге да кызыктуу болуш керек. Ошол. Азыр эмне сиз депутат болбой калдыңыз да. Ооба. Ордуңузда ким болду? Менин ордума жок. Ал жерде Ошол райондон ким болду? 3 орун болду. Мгм. Бизден Чыңгыз Ажыбаев, Исмаил Жороев ошол экөө болду. Аялдардан Талиева эжебиз. Мгм. Менин түшүнүгүм боюнча депутатка караганда эмгек сиңирген артист Бактияр Токторовдун эмгеги чоңураак го дейм да. Жок, туура эле ал. Эми туура эле дейм да. Негизи мен алардан популярныймын деп эме тишилап кетишим мүмкүн. Бирок мен эл үчүн иштейин дедим да. Мен мындай максат койдум. Мен депутатка баягы таза шайлоо болот деп койдум. 300 миң тыйынды бирөөдөн сураган жокмун. Тойдон тапканды эле бердим. Анан өзүнүн тыйынына жетет экен. Анан мындай максат койдум. Мен жеңемби, жеңиленби, мен бардык результатка даярмын. Өзүмдү сынап көрөйүн. Анын башында эметпей айттым, кийин аябай кызыгып кеттим. Саясат аябай кызык экен. Өзүм да эме кухнясына кире алсаңчы. Мен эми канчалык кирдим билбейм го баягы. Баштапкы баягы эмелерге союз турат деп коет го баягы тойлордо. Ошого кичине аралашып калдым да. Так эми саясат деген бул эмне? Элчи дегенде элдин эмес оюн айтып, элдин көйгөйүнө, элдин жашоо шартына общий элге баягыдай себепчи болгон бир мындай жүгүртөк бала дейбизби, элпек бала дейбизби, кызматын кылсаң жакшы да. Ошондон ырахат алат. Анан мен депутат болуп алып мындай авторитет болоюн деген оюм жок болду. Кызмат кылайын деп. Элге да айтып аттым, менин ушул менин тааныш билишим көп. Мени колдонуп калгыла, мен иштеп берейин дедим. Эми түшүнгөндөр түшүндү, түшүнбөгөндөр ушундай. Жок, мен түшүндүм. Кеч барып калдым да, анан 1 ай калганда барып калдым. Анан 6 ай мурдараак эртерээк аракет кылсам, анда балким жакшы болот. Себеби мен тааныштарым көп, лейлек таланттары бар, Баткендин балдары бар, кыздары бар. Ошол жамаат менен мен анан бизге кандидаттарга ырдаса болот да, ошону колдонгон жокмун. Мен дедим ырдабайм жөнүндө, таза күрөшөйүн деп. Ошондой болуп, ушундай жакшы. Бирок Кудай бурса 5 жылдан кийин кайра коем. Кайра коесузбу? Эмнеге? Утам эми. Эми утасыз? Эми кызмат кылам деп. Барбай эле кызмат кылса болбойбу? Ошо барбай кызмат баштадым да азыр. Азыр баштадыңыз. Ошо 5 жыл кызмат кылайынчы, анан эмне кылдың эле дегенге ошол жакшы. Анан Ал жактан эмне өзгөчөлүк көрдүңүз? Эми мен айттым го, мен киргенде эле жокмун. Союз турады дегенде баштап эле этаанда болдук. Бирок депутатка коюп атканда үгүт иштеринде анча-мынча калпчы да болуш керекпи? өтө калпычыл. Айттым го, артист болуш керек да. Жок, артист эмес. Артист деген мен сахнада мен сени сүйгөмүн деп сүйбөсөң да ырдап бересиң да, туурабы? Жок, депутаттар мындай болуппайбы? Чыгып туруп эле мындай айтайын, орус тилде айтканда, расмий тилде айтканда, чыгып туруп эле серьезный болуп туруп алдап коюппайбы? Антпесе эл ишендириш керек. Айтам го, артист болуш керек окшойт. Эми кайсы Эми 5 жылдан кийин ошондо калпчылардын катарына барасызбы? Жок, калпты бу эл ишениш үчүн айтып туруп, баягы местен алыш керек да, возможностьту, баягы арыктын боюну. Анан ошого элге аны иштегениңде да ал өзүңдүн баягы совестиңде деп коет го, өзүң уятында ал. Анан артист болбой туруп деле, депутат болбой туруп деле алдап кое берсең боло берет. Бирок элди ишендириш үчүн кичине мындай айтам го, жанагындай эме бериш керек. Анан болбой турган нерселерди болбойт деп туура айта берсең эч кимди жакпайсың. Мисалы үйдө деле любой жерде бир жумуш мындай болсо, Кудай бурса болот дейсиң да, туурабы? Бул жизни болбойт деп туруп баарын анда кандай болот? Анан ошого жакшы ниет, жакшы жарымды өлөт деп коет. Анан сенин, менин азыр иштеп аткандардын, мына улаша тургандардын колунан эчтеке келбейт. Кудайымдын баягы эмеси боюнча, өкүм боюнча. Жолсом себепчи болуп, жанагы мен айткандай себепчи гана болуп калышы мүмкүн. Ошого мен айттым, себепчи болоюн. Мен баягы эме деп коет го. Биринчи кыялга жараша ниет кыласың, ниетке жараша, анан ниетке жараша амал кыласың, амалга жараша анан акыбал түшөт.
Мен азыр ошолордун баардыгы менин акыбалым ушул азыр 2018 болушу менен келип калдым. Себеби мен ошол менин амалыма жараша болду. Мен жакшы амал кыла албай калдым да, мына бир айдын ичинде үлгүрбөй калдык. 19 күн болду го тем более. Анан 7 күн 10 күндөй ошол общий жамаат менен жүрдүк баягы. Анан Лелек баткен чоң экен. Мен баягындай барып же кээ бир айылдарда менин доверенный лицаларым жок болуп калды. Барганга үлгүрбөй калдык. Баягы кулунда, мисалы кулунда айыл өкмөтү, жаңы жер айыл өкмөтү, Самарканддагы айыл өкмөтү, ошого чоң айылдарда 4-5 айылдын эмеси. Анан барганда кишилер азыр келип атты, бир 50 киши, 60 киши. Ошо жерде сүйлөп аттык. Ону менен баягындай рекламада жакшы болбой калды. Көптөр мага ишенген эле жок, жана коюп алган ошо бул деп баягы хайп кылып коюп алгам деп. Анан ошентип деле айтса керек. Ошол. Анан мен билдим ошол биз тарапта, Лейлек баткен тарапта негизги көйгөй суу экен. Кудай буйрса мен дайым мени сездим. Кудай буйрса суу маселеси биз жакта чечилсе, бизге окшогон алыскы райондордо чечилсе, шаардагы пробка, үй маселеси баардыгы ошондо чечилет. Мынерге гиктен үй салганың менен, жолду чоңойтуп койгоң менен Бишкектенчи проблема чыга берет. Себеби айылдын баары көчүп келип атат. Ошол жакта чечилсе, суу болушу башка болсо, анан бул жерде эле машинесин минип, бала чыгасын мектепте да бошойт, айла кетип калат. Бияка эмне кылат шаарда. Ошону билдим, ошону чечейин десем, шайлап койбойт деп койбойт. Ошондон айыл жерлерге эметиш керек экен. Ошо. Азыр эми сиз союз тураган жагына эле барып калды. Эми башына депутаттардын эми үгүт иштери эмне деп айттыңыз да эми? Мен досторум да айтпадым, мурдагы депутаттар сенин эмеңе сени көздүн эмесине туш келбейт, аябай ыплас нерсе саясат деп ошентип эметип калды. Азыр эми жогорку кеңешти көргөндө туура эле иш кылат бекендер алар. Туура эле иштейт эми саясат сасып эмес балким, саясатка чейин эле ушинтип сасып калат экен да баягы. Уже я союздан деле уже жыттан турат экен да. А чейин таза болсо, тагы таза болот. Не бул нерсе биздин улуу эмелерде айтып жүрөт, бул политика грязное дело депчи. Эми баягы кыйын эми адам көп да. Ооба. Мисалы бир үйдө деле бир мисалы 5 балаң болсо, же сен 5 бир турган болсоң, бири-бириңди укпайсыңбы? Сен угасыңбы? Мен деле укпайм мисалы үчүн. Анан бул жерде эл да эми, элдин баары ошондуктан ичине баягындай Сиз койгон округдан Чыңгыз Ажыбаев дедиңиз, э? Мен тааныбайт экенмин негизи. Камила Талиева дедиңиз. Чыңгыз Ажыбаев бул экинчи жолу депутат болду. Үчүнчү болсо дагы иш кылбаса таанылбайт да. Камила Талиева дедиңиз. Чыкпай окшойт. Ушул депутаттар эми иш кылат деп ойлойсузбу? Мына өзүңүз айтыңыз, Чыңгыз Ажыбаев, мен тааныбайт экенмин, чынын айтканда. Мен моюнга алам, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жаман көрбөңүздөр, себеп дегенде мен тааныбаган депутатты мен тааныбайм дейм, себеп дегенде мен саясатты билбейм, билгим да келбейт саясаттычы. Умумчалык. Жок, Саясат деген сенин менин экөөбүздүн жашообузда. жок, биз чындыкты айтып эле жүрө береличи, биз калп айтып, антип элди алдабайлычы. Жок, айтканың жакшы, бирок ошонун чечилген, чечиле турган жак ошол да баягы бир 3 бутагы бар дейт го. Ошо эл игилчилиги ошолордун бир бутагы. Анан ошол бул элдин кишилерде мына сот деле, мисалы жерде эл, жерден чыккан суу барбы, эме үстүнөн аккан, астында көмүр барбы, алтын барбы, баары элдики да. Анан элдин үстүнөн бир жоробаш шайлабаш керек. Жоробашыбыз бар, президент. Эми баягы аткаруучу бийлик, өкмөт бар. Анан баягы айтып турганга депутаттар ошо элдин өкүлү. Анан сот бийлиги кичинен ары бакса, ушулар элге иштеш керек да. Ошолор иштеген. Эми иштеген иштерде бирок мындай негизи коом даяр болуш керек да. Жок, сиздин округдагы депутатка койгондор эми 2 жолу койгон балдар дедиңиз. Ошолор иштедиби негизи? Ошолор иштеди. Иштеди. Алардын ишини бизге айтса, баягындай да, бизге мисалы Мадмартты тааныйбыз,
Текебаевди тааныйбыз. Ошолор болсо тигинди Ажыбаевди тааныбайбыз дей беребиз да туурабы. Алар убагында сүйлөп нари берип койгондо популярный мисалы Бактияр Токторовду тааныйбыз. Өткөндө Ибраим акеге Чынысовго бир суроо берип аттым го, Өмүрбек Субанкуловду тааныйсызбы деп. Улук Манапо. Мен эле тааныбайт экенмин. Сиз тааныбайсызбы? Ошосуңар сен Ажыбаевди тааныбай атасың. Ошосуңар да. Анан Жок, кое туруңуз. Бактар баке, теманы башка бир ушундай да. Улук Манапону тааныбайсызбы? Тааныбайм. Эмнеге? Неге таанышым керек? Жок, ал Азияны тааныйт экен го, Өзбекстан тааныйт экен, Казакстан тааныйт экен, Кыргызстан тааныйт экен. Улук Манапо. Таанышабыз кийин. Тааныйсызбы? Өктөм Сапаровду тааныйм. Бирок Ибраим баке ачык айтты, Мирлан мен тааныбайм Мен деле деп. тааныбайм. Сиз да тааныбайсыз. Атайлар, мен сени тааныйм мисалы. Балким чындап эле кыйын иш болушу мүмкүн. Балким мен таанышым мүмкүн. Улук Манапону шоу-бизнестеги ырчылар тааныбай атат да. Мен ошого өтө таң калдым. Себеп Казакстанда Улук Манапо концерти 5000ден 10.000 сомго чейин болуптыр. Концерти. Азыр мынакей бизде калп айтпасам, азыркы учурда Кыргызстан Айылбанк Улук Манаполорду 7 областка алып барып концерт берген атышат. Болушу мүмкүн. Кайсылары бар? Ырып айтабы. Сен Мен бири жок, ырларын билбейм. Ага караганда сиздикин жакшы биз билебиз. жок, бирин билесиң, сөзүн билесиң ба? Жок. Андай теппей, мындай теппей. Жок. Сен билбесең эми билбейм. Бирок ошой күчтүү иш болушу мүмкүн. Мен эмеге бир жолу Алматыга тойго алып барышты. Анан Бекиш дегенби дагы биздин эме бар. Ооба, алда күчтүү ырчы. Анан мен баары кыйратам деп турсам ошол инебиз чыгып 5-6 ырды сүйлөп койду. Казактар деп. Анан мен чыкканда эч ким деле караган жок ошол. Эмне карабадыңыз чыкканда? Ошо кийин чыктым. Анан чындап айтканда ошо өтө популярный экен да. Анан мен ошону деле тааныбайт экенмин. Бактар баке, бир суроо сизге. Сөзүңүзгө калды. Ким сиздин конкурентиңиз? Бирөөнү айтыңыз. Жок, менде конкурент жок. Эмнеге? Эмне конкурент? Эми сиз Алим Токторов убагында сиздерди эми биз тобу кылган эми. Болгондо убагында, ким болгон убагында? Жок, болгон конкурент өтпөйсүңбү? Конкурент жок да, бизге конкурент мисалы биздин стилдер даса, биздер даса анда конкурент болмок. Жок, убагында сиздерде биз тобуна ким болгон? Анда бар эле конкурент, бири-бирибизге конкурент болуп, себеби деген биздин баягы алуучубуз бир да, элибиз. Кыргыз эли бир эле баягы ошондо кимге ошондо барыбыз эле бири-бирибизге азыр жок эч ким. Азыр биз аракет деле кылган жокпуз баягы. Биздин эми баягы ордубуз өтүп калды. Мисалы Текебаевга ким конкурент? Кечеле өзүмдө Текебаевга теңербейм го. Негиздейм да, баягында тарыхта жазылып калды. Бек Борбиев, Текебаев, мисалы ырчылардан Расул Маматкулов, Алинежилер, Динарежилер. Аларга ким конкурент азыр? Конкуренттер болбойт да. Мен жокмун. Ага деле ошондой сыяктуу. Убагында Бактияр Токторовдун конкуренти ким болгон убагында? Азыр эмес. Азыр сизге жок. Убагында ошо чыккандар барыбыз эле бири-бирибизге конкурент болсун. Ким ошондо? Ошо биз теңдер мисалы Бек Борбиев болушу мүмкүн. Бактияр баке. Бек Борбиевди Ооба. өзүңүзгө конкурент көрөсүзбү? Жок, конкурент көрбөйм. Андан күчтүүсүзбү? Жок, менин өзүм линиям бар. Анын өзүнүн немелери бар. Анын өзүнүн баягы көрөрмандары бар. Менин өзүм көрөрмандарым бар. Кээде экөөбүзгө окшош болуп калат. Анда көптөр айтат, мен Бек Борбиевди анан сиз жакшы көрөм, калаган эметпейм деп. Экөөбүз балким биз партнербуз. Сен эмеге баягы сен эмне дедиң азыр? Улук Манапо. Жок, азыр эме дедим го. Бек Борбиевди эмне көрөсүз дедиң? Конкурент. Конкурентке караганда партнерге жакыныраак болуш керек бек. Анда Бек Борбиев сизден күчтүү экен да, же? Неге? Партнер деген экөөбүз бирдей эле болуп атпайбы? Аныкы да меники да. Ал эми баягындай өзүнүн линиясы боюнча. Мисалы мен Бектин ырына окшош ырдаган жокмун го мисалы. Бек менин ырларыма окшош ырдаган жок. Бек байкенин ырларына кандай карайсыз? Жакшы. Ырлары жакшыбы? Өзүңүз кээде ырдап каласызбы Бек байкенин ырларын? Эми ырдап калам, Жагабы ырлары? Жакшы да бул. Бек Борбиев тааныйм, сен айткан баланы тааныбай атам. Ушундай да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе биз түз эфирди улантабыз. Бизде
эксклюзив лайв подкасты старт алууда. Бахтияр байке, Кытайга барып, кайра концерт бересизби? Суранып калсабы? Суранып калса. Мен азыр любой жака концерт беришим мүмкүн, мындай суранып калса. Акыркы жолу концерт бергениңизде Кытайда эмне болгон эле? Эчтеке болгон жок. Концерт берип келгенбиз. Качан, кайсы жыл? 2005-жылы концерт бергенде мен жанагы Кыргызстан деген ырды Кызыл Суустан деп баягы элдин көңүлүн көтөрөйүн деп жандуу ырдагыла деп сурадым да. Анан биздин 5-6 артист айтты, келип эле фонограмма айдап сүйлөткөн. Фонограмма кылып ырдап кетип атышат деп. Анан мен жандуу ырдайын деп ошо Кыргызстан дегендерде Сокулукка барсам Сокулукстан, Ошко барсам Ошстан деп ырдай берет элем да. Анан ошентип ырдап баягы элдин көңүлүн көтөрүп коелу дедик эле. Ал жакшы эмес экен да жакта. Мисалы уйгурлар немеси боюнча да. Бирок кетип атканда эле Султан Раев деген агебиз айткан эле. Мен культурада лишний сүйлөп албагыла деп. Ошол айткандай болду да. Айтып атса ошол калдым да. Эсебес акебиз Турсуналиев Урумчида ырдап атып, зыңгыр Кыргызстандан келдик Уйгурстанга деп койгон жеринен колун кайрып ушул Пекинге чейин барып араң кутулган экен деп. Ошого лишний сүйлөп албагыла деп. Айтты эле ошондой эле болду да. Кызыл Суустан деп бериптим да. Анан ошондон кайра келгенбиз. Ошонун буй ошондон кийин чыккан. Ошонун тарыхы буй. Ошондо келинчегимдин боюндагы эгиз кыздарым өтүп кеткен. Ошол учурда. Эгиз кыз болчу эле же эгиз уул? Эгиз кыз болчу. Мен 2 кызым бар да, өзүнөн көрөлү дейт да. Баягы эркекпи кызбы деп баягы текшергенде кыз экен. Ошол. Андан кийин 2-3 жыл бардым Кытайга, жакшы эле. Ошол буйду ырдаганда 2 кызыңыз кээде эстеп турасызбы негизи? Мен кызым көрбөй калдым дагы, боюнда эле кетип калды. Арман кылбайсызбы кээде? Мен Кудайдын эмес. Мен азыр менде көп иштерим болбой калды. Мен ойлогондорум аябай көп мели. Ана ыйлап отурушум керек да. Ошондон арман кылбайбыз. Бул болуп аткан нерселер болбой калган нерселер, бул өзүбүздүн баягындай амалга жараша болду. Алланын өкүмү менен болот. Эмнеге? Буй негизи кайгылуу ырбы же буй тойго бийлей турган ырбы? Буй деген сүйүү жөнүндө да, болбой калган сүйүү. Буйда негизи мына текстин кээ бирде кыргызчага түшүнүп калсаңар, мындай окуп маани берип көрсөңөр болот. Бу жерде кыздар жөнүндө, эгиз кыздар жөнүндө эме жок, сүйүү жөнүндө эле. Анан негизги максаты, негизги автордун билдире деген ою буйрубаса айла жок экен. Байры буйрук. Анан буйрук болуп аткандан кийин дагы каалайсың, каалабайсыңбы кошуласың. Каалабасаң кошуласың, бирок ачко азыраак алып каласың. Каалап кошулсаң, анда ачкону көбүрөөк аласың. Мүмкүн ошол 2 кызыңыздын рызкысы азыр буй менен келе аткандыр. Мен ошону мебе кылып атам да. Буйдун аркасы менен көп эле нерсеге жетиштиңиз да. Айттым, ошону айткам өткөндө. Эмне деп айттыңыз? Ушул буй дегендер менин эмемди, социальный положениемди ушул көп оңдоп, бүгүнгө чейин оңдоп атат ушул. Мындай хадис бар да, Алла Тааланын. О адам баласы, сен мен айтканымды кылсаң, мен сенден кубанам. Сен каалаган, сен күтпөгөн жерден ырызык берем дейт. Сен күтпөгөн жерден. Нежданчик. Айтканды кылбасаң дейт, мен анда мен сенден капа болуп, сен канчалык чуркабагын, канчалык жүгүрбөгүн, сени көрдүнөгө дейт, көзүмдү кызартып сколак кылып коем дейт. Канчалык жүгүрбөгүн, канчалык эме кылган, мен берген гана ырызыкны аласың дейт. Болгону өзүңдү мага жаман көрсөтүп аласың дегендей. Эме ушул Кудайдын айтканын кылып ыраазы болуп жүрүш керек. Ар бир нерсеге. Мурда мен кээ бир мындай физиономиямды эле кээрлерин жакпайт эле. Бетим мындай болгондо, мурдум мындай болгондо деп мындай кичине мындай капа болмошу. Кээрлерди атым деле жакпайт эле, Бактияр эмес мындай башка ат болсо деп. Ошентпей калдым да. Кийинчерээк. Себеби? Неге себеби? Себеби бул Алланын жаратканы. Бирөөдү бирдеке деп коюп, сен боюң кичинекей, сен тең бияктагында деп деш
бул Аллага сын тарткан болуп калат да, өтө жаман, жакшы эмес. Кандай жаралды малды деле, гүлдү деле бул жаратылган макулуктардын баарын жакшы көрүш керек. Себеби Алланын чамачылыгы. Ошого жеңилдеп калдым азыр. Кыйла эле. Азыр ар Уулдан дайым нааразы болуп калдым. азыр ар дайым Куран окуганда кейде ушул эки кызыңызга бата тилеп Куран окуп турасыз. Өткөн кеткендерге. Эстен чыгарбайсыз. Мен жана айттым го, мен көрбөй калдым. Кандай кыздар болду. Ага чейин да бир кызым өткөн эле. Андан кийин өтүп кетти. 1 саат жашап анда. Элесин билбейсиң да. Анан негизи бул эме өткөн кеткендер бизде Кудай буюрса өтөбүз. Аз эле калды болуш керек. 30-40 жыл деле аз, 50 жыл деле. Мисалы 56-га чыгып атам уже. Биз ошо сен сураган Бекболбиев экөөбүз 30-га жакындап калганда экөөбүз удалашыбыз, 69, мен 70. 30-га жакындап калганда айттык эле, экөөбүз кары деген жаштарга берели деп. 30-га чыга элек да. Азыр деле ырдап жүрбөйбүз. Азыр деле экөөбүз 30 ошол ошол. Кудайым эме берсе, баягындай үн берсе, калоо берсе, айла жок. Баардык нерсе адам калоосуна байланыштуу экен. Сендер кааладың ошол жерде иштедің. Мен кааладым мурда. Бир жака барасаң, концертке кааладың бардың. Бул жака подкастка кааладың, подкаст кылдың, кааладың. Бул каалоодан. Бактияр баке, азыр сиз мага бир суроо бердиңиз. Мен чынында өзүмө шок болуп калдым. Ал суроонун түпкү маңызы, бул монопон ырдын билесиңби? Мага бир айтып берчи дедиңиз го. Мен чын билбейт экенмин да. Эми сиз Бекболбиевдин бир 4 сап ырын ырдап бере аласызбы? Ырдайм. Кайсы ырын билесиз? Ырдап бериңиз, 4 эле сап. Бар. Бар эле ырлардын баары. 4 сап. Ай кызым деген ыры бар, ушул жагат мага. Ай кызым, ай кызым менин, жүрө бергин көңүлдө, жүрөгүмдө бийле бергин. Алдай мен периштем деген ырымды жакшы көрөт. Ырдайт эле. Өзү ырдайт Бек байке. Баягы бирибизге айтам го. Бул кыргыздын ырлары көбөйсө жакшы. Мен азыр кыргыздын андан деле башка ырлар деле бар. Баарын жакшы көрөм. Себеби дегенде бул чыгармачылык адамдар Ырлары өтө салмактуу негизи, Бек байкенин. Бул салмактуулар да бар, салмагы жогу да бар арасында. Салмагы жок кайсы? Эми бар. Мурда Бек деле Бекке чейин биз деле ушул мындай альбом чыгарчу элек да, жылда 91-чи, 92-чи, 2-чи альбом, 3-чү альбом дегендей. Баягы кассета бул жагы 45, бул жагы 45 толтуруш керек да. Анан толбой калган жерине мындай уруу бересиң, убакыт жок. Ам окшоштур. Ошо. Мен да мисалы баардык ырларды мындай бияктан өткөнүм менен мындай кичине срочно бүтүрүш керек болуп эле чыгып кеткен ырлар. Өмүрү узун ырларыңыздан Буй буй. бар, Адина. Ошолор тойдо ырдап жүрөм азыр. Жаңыдын бет ачарда 5 жылдан бери ырдайм. Анан элге жаккан ырлар өмүр узун болот. Мен мурда ырларым баары жакшы. Ата эне кандай балдарын жакшы көрсө, баарын жакшы көрөт дегенде эле. Ата эне эле бар балдарын билбейм кандай жакшы көрөт. Арасында бар экен да бирөө. Деп. Ошо. Сизге буй жаккан экен да. Мен буйду эл сурап атат, значит элге жагат. Сиздей кылып жеткизип ырдаган шоу бизнесте ырчы бар бекен буйду? Мен буйду жана айтпай калдым эле. Сен күтпөгөн жерден Алла Таала рызык берип коет дегендечи. Анан мен ойлоп атам да, ошо кандай мен чачымды же саргыбы бияка кылаймын, же кайрамын убагында иштеп калбаппын деп, баягы материальный жактан, социальный положение кыйын болгондо ойлоп жүрдүм эле да. Эми ошо бисто пикте жүргөндө ошондо жылып калыш керек эле, эми болбой калды деп. Раз слабена берип, ошо атка чейин калгам да. Анан карабайсыңарбы, ошол буй деген ырды ал бийлей турган деле ыр эмес. Анан мен буй өтө күчтүү ыр деп айта албайм. Эле катардагылар. Анан жараткан ошону, ушул буйду угасыңар, ушуну өзбөгүңдө угасың, любой нерсени угасың, анан ушуга төлөйсүң деп ошону байлап койду мага. Ошо мен өзүм билип эле турам. Мен мага мындай жылап
поддержка алып коет да алар. Башка мен айлам калбай калды эле. Ооба. Мен ушунчалык ырдап жүрсөм, только так таза болбой калды жашоом, ничесин болуп калды. Ушул аракетим менен калып кетемби деп. Анан Кудайым кааласа 5 мүнөттө берип коет экен. Алса 5 мүнөткө жеткизбей эле алып коет. Ошону сезип, мындай коркуп жүрөм өзүмдө, мындай чоң силип албайын деп. Азыр бизден көрсөтүүнөн чыгып сиз жакшылыкка барасыз. Тойго. Тойго барам. Барганда сиз чуу дегенде буй-буйду ырдайсыз. Ооба. Эми эл ошону күтүп Ошону күтүп турат. Бирок ошол буй-буйду канча долларга баратасыз? Шаада бүгүн жакшы эле доллар. Канча? 600 миң. Бир айлыкта кереш. 600 бе? 600. 600, 700, 1000. Ар кандай баягындай эмеге жараша. Мындай тааныштар болсо, же мындай эме болуп калса, баягындай бүгүн болуп калса, арзан эле. Анан орточо баа бүгүнкү 2025-жылдын апрель айындагы орточо баа $500. Алим Токторов азыр биз тобунда эмне болду азыр? Сиздердин экс-продюсер. Биз тобунда. Менин эң биринчи жетекчим. Алим Токторов иштик болуп бизге мындай алып барчу болуп келип ошентип ораторлукту үйрөнөйүн деп келген. Анан жетекчи болду. Биз жакшы ошол убакта биз жетектеп жүрдү. Азыр эми анан кийин ал үйлөндү, мен үйлөндүм, тиги болуп баягы ошо азыр өзүм иштеп атат. Бир туугандар арасында биз тобу деген жакшы экен негизи. Касым байке иниңиз. Ал эми колонка ташып жүрүп ал гитара себеп калды. Баягы дейм, баягы бул биз тобу деген бир өзүнчө бир кандай десем. Эми ошол убакыттын баягындай эмеси. Анан ар кимдин жеке турмушу өзүнчө кете берет экен. Алим байке мына кино тартты. Анда эле чакырсаң Буюрса. эметибиз. Кино улуу инсан Исхак Разаков тартты. Баткен областындагы жалгыз герой ошол Атамекен согуштун эмеси Самат Садыков жөнүндө документальный тартты. Ага чейин кино тартып, ал киши өтө аябай чыгармачыл киши. Ошонун эмели баягы шамал бизге иштей тийип калган. Ал өтө чыгармачыл. Биз эми анча деле чыгармачыл эмеспиз. Мындай. Не серьезный акыбыз. Бактияр Токторовдун үйдө жубайы телефонун текшереби деген суроо экен. Жок. Текшербейби? Ооба. Карабайт дагы. Иши деле жок. Ар ким өзүнүн телефону менен. Бактияр баке, сиз өзүңүздү туура жолдо баратамын деп ойлойсузбу? Туура жолдо негизи бараткан жолум туура эле. Анан кээ жерлерде объезд болуп кетет мындай. Мындай пробка болуп кетсе биягына салып берем да. Ошо эртерээк жетиш үчүн. Ошо. Негизи адам табигатынан шашмагы. Ошо туура эле негизи. Азыркы чыгып аткан Бараткан направлением туура. Ишыл сумга барам да, мисалы. Биягдан барам, тиягдан барам. азыркы чыгып аткан шоу бизнестеги ырчыларга кандай карайсыз? Жакшы карайм. Эмнеси менен? Жок. Ар замандын эмеси болот да, мисалы кыштын өзүнүн эмеси, жаздын өзүнүн эмеси баягындай эмеси болот дегендей баягы. Биздин убакта деле диско деген эме биздин убакта чыккан. 90, 80, 80-х, 90-х өтпөй. Ошол убакта диско мода болгон. Андан кийин рэп, нарвер, техно. Бүгүнкү күндө билбейм кандай эме. Азыр искусственный интеллект чыгып туруп, азыр түшүнбөй эле калдым. Ким ырдап атат? Ошол точно ошолбу? Азыр адамды жасап коюп атпайбы? Ошого мисалы ага чейин мен жакшы билбей калдым. Ырысбай Абдыкадыров акелерибиз жаңы чыкканда ага чейинкилер бул немис накардем менен кыргызча эле ырдабайбы деп анын ырларын бүгүн эме болуп атпайбы, классика болуп атпайбы? Ырысбай акебиздин ырлары классика. Дагы бир жылдардан кийин Бекборовдун ырлары мына классика болот. Бактияр Токтордун ырлары мына карасаң кыргызча эле адина жүрөлү жаным ак сүйөгө багына. Карасаң кандай кыргыздын колорити бар деп бирөө сүйлөп коюшу мүмкүн да бирөө. Андыктан бүгүнкү чыгып аткан ырларга бүгүнкү ырдалып аткан эмелер
мисалы жаңы поколение сон Жаш кезиңизде жаш силерге карайм. дагы ушундай критикалар көп болгонбу? болгон Мындай сахнага чыгарбай Э, буктосуулар. булардын эми сөзүнө карасаң болбойт деп сөзүгө маани бериш керек. Урматтуу телегөрүүчүлөр, анда эмесе биз Анан эки мен акындарга да барып көргөм. Монда оонунду болуш керек, европейский. Анан ошого сөз жазып берсем, мен мындай сөз жаза албайм. Бизге мындай стандарт нерсе дейт. Найра дайра, мисалы 8 эме, жагы 8, ушундай болсо жазып беребиз дейт. Анан сөздөр дагы мындай батыштан соккон шамал чыгышка карай жок. Шылып ушундай адабий жазып коет да, ал эмеге баягы ырга туш келбей калат. Анан укулуктуу болбой калат. Анан бизде баягындай жеңил ырларды, жеңил поп деп коет да, жеңил эле эмес. Ишыл ушундай бизге кошкон ырларды чыгарышка кыйын. Мисалы кайрмасында эли эстеп калыш керек да. Буй ажына же лейлекпи биздин чыккан ырлар мындай кайталанма болуп элдин эсине калыш керек. Бахтияр Токторов маданияттын министри болуп калса, маданият министри болуп калса эмне кылмак элеңиз? Иштебектим да. Мисалы, эмнеден баштамаксыз? Эми маданият министри болуп калгандан кийин ошого биринчиден даярданасың. Экинчиден ошол жок, маданият министри болсоң аябай эмелер көп. Оңдоп койсо болот. Колуңуздан келмек беле? Маданият деген мен кече артист деп атканда, неме койгондо, депутаттыкка. Анан маданият өкүлү деп айтпайбы деп, анан маданият деген эмен терминди биринчи жолу карадым мен. Конституция дегенди карадым, баягы эмеденчи. Google'дан карайсың деп, мааниси эмне экен депчи. Биринчи жолу. Анан Алла Таала эмес, адамдын колунан чыккан нерселердин баары бул маданиятка кирет экен, культура экен. Булардын баары жасаган. Машина ясашны, бул саясатың деле, баардыгы дин жак деле, эме кандар. Баягындай спортуң деле, бул маданиятка кирет, маданият, культура. Андыктан бул маданиятты алдыга коймоюн жакшы эмес да бул. Мисалы, эмелердин парламентте эмелердин урушуп кеткен деле, сөгүшкөн деле жакшы эмес. Эл деметип коет да. Ошондуктан мектепте жүрүүнүн өзүнүн маданияты бар, туурабы? Ооба. Мисалы тойго барып мындай аныкы деле спортко барып футбол ойногондо аны деле өзүнүн мындай кийимдерин кийип бар. Ар бир жерде өзүнүн баягындай эрежелери бар. Ушул маданият. Албетте маданият министри болуп эле ырчы, шоорчу ошондой үстүнөн иштейм эмес. Бул маданият эми общий кыргыз элинин маданиятыга иштеш. Адабияты, маданияты дагы тарыхын баарын айланышып мындай чогулдуруп, маданият министрлиги өтө жоопкерчиликтүү. Концерт коюп эле отура бербейсиң өтө. Мисалы үчүн мен эми иштейт элем. Атамбаевдин убагында сиздин акеңизби же досуңузбу? Мен жакшы маалыматым жок бул боюнча, мен ачык эле айтайын. Икрам Илмиянов. Бизге ини болот. Ини болот. Сизге чакырып, Касым экен менин досум. Дос дейм, ошол тегиңде өкөт. Эми чындыгын айтканда биз маалыматты үстүртөн текшерип карайбыз. Жылдарын туулган күндөрүнөн байкабайбыз дегендей да. Сизден Икрам Илмиянов чалып же жолугуп сурадыбы эле, бир жака жумушка орноштурайын, Бахтияр байке келбейсизби деп? Жок, шайлоодо эме болгон, чакырган. СБК кичине кызмат бербейсиз, барып. Ошондон кийин заслуженный алдык. Ошондон кийин алдык. Ошо бийлик менен кичине иштешип коюш керек экен. Бизде мен элдин ырчысымын, эл баатырмын дей бересиң, бирок бийлик деген деле элдики да, туурабы? Анан бийликти жамандап, президент менен уруша кетип, тиги менен уруша кетип эле анан кийин саясатчы болуп, бул коркпойт экен, шоке, бул деген баягы дебей, наоборот, жардам бериш керекпи дейм да ошо. Анан ошондой эмелерде негизи ошо бийлик деген элдики. Ошо бийликке жакыныраак болсоң, ошо баягы элдик эмелерди аласың да, баягы наамдарды. Мен Аксыга барганда бир киши айтты ошо. Постоянный дейт менен жүрөсүң дейт мен. Оппозиция менен жүрөсүң. Андай наамда жок, башка да жок. Ошондуктан ошо
бийлик менен эми бийликтин деле жакшылыктары бар, жаман жагы деле өзүбүздө. Бактиярбек аке, эми Ой. май айында концерт боюнча айта кетсеңиз. Май айында 1 май ушу Кудай буйрса Мгм. улуттук филармонияда, мамлекеттик филармонияда 1 май концерт, 2 май Ошто. Мгм. Анан 5-6 май кайра Ошто бир концертке катышам. Көбүрөөк ырдайм. Анан 9-10 май Москвада концерт. Концерт көптөн бери бериле келе ошол май айы концерт, жаз айы эмгек, майрам ошо аралашып концерт бере турган болуп калдык ошол. Сиз азыр филармонияда бардык жерде жандуу үн менен ырдап атпайсызбы? Бул концертте жандуу үн менен өтөбү? Биз жансыз үн менен ырдай элекпиз, баштан баштап эле ушундай. Тамагыңыз ооруп калган кезде эмне кылат элеңиз? Тамак оорубайт. Гастролдордо ооруп калчу эле. Анан баягы бирден ингаляция нары бери, жумуртка жутуп нары бери. Анан ошол. Концерттин Анан таза болбой калса биз баягы клавишанын эместе транспозиция деген бар да. Мгм. Тонду мындай низкий кылып коесуң. Таң чолпон жылдызым десең, анан жетпей калса таң чолпон жогонураак деп коесуң. Так негизи бүтпөйт. Баягы тердейсиң, башкалосуң, ошондой кичине эметип калышы мүмкүн. Шамалдап калсаң. Анан живой ырдаган жакшы да. Живой ырдаган жакшы. Көп балалуу болосуң ошо. Живой ырдабасаң, баласы жүрө бересиң дегендей да. Эмнени түшүндүң? Макул, Түшүндүм. Эми концерттин өзгөчөлүгүн айтыңызчы. Концерттин өзгөчөлүгү деле жок. Эми да. Өзгөчөлүк жок. Же болобу бир? Концертте Назгүл деген кыз 5 жылдан бери көбөйтте концерт коюн деп ошол уюштуруп атат. Мен жаңылык болбосо бизде бир мындай нары бери кече депутатка коюп өтпөй калдым деген концерт коюнбу дедим. Элге кызык болуш керек десем, сиздин баягы бир көрөрмандарыңыз бар дейт, тойдо көргөн башка, тойго барып элдин баары бара бербейт. Бир эле концерт коюп коеюн деп эл суроондоп атат дегенде биз ошого макул болуп, анан мен негизи өзүм уялып турам, чыгып алып баягы эле костюм, баягы эле ырларын бир жаңылык болуш керек деп. Анан жаңыр жазайын деген дагы мындай эме азыр келатат ойлорчу. Ошо Улукбек Манапага ошо популярный болгум келатат. Популярный экен. Ошо. Баягындай жөн эле чыгаргым келбейт да мындай. Мисалы буйдан кийин чыгарбай деле койсом болот азыр. Мындан да күчтүү чыгарам десең, анда буйуңду да өлтүрүп алышы мүмкүн да. Ошого бирдеме жакшы болуш жакшы болгондон кийин кайра эле өзүң конкурент болупчу. Мисалы бирөөлөр айтат да, буйга окшойсуң, дагы бир жазың братан дейт да. Анан мен неден өзүм жок кылып алайынбы? Бирөөнүн буйбусун анда чыгарсам болот. Өзүм буйума өзүм конкурент кылып алайынбы? Ошо жардамчы болот. Жардамчы биягында эле бар да. Мен 300дөн ашык ырым бар. Ошолор менен аралаштырып ырдап жүрөм. Себеби дегенде бир чети жаштык өттү, бир чети өзүмдү көрсөтө алдык, таныта алдык. Жок деп кайрадан баштан керек эмес да. Ошого ден соолук болсо болду, Кудай деп ошол эккен алмаларыбыз, өрүктөрүбүз музыкалык, ошолордун өмөсүн эметип, курап калган шактарын кыркып, бирдеме дарылап, ошентип эле Кудай деп эле жүрө турган мезгил келди. Кайсы концертиңизде буйду канча жолу ырдагансыз? Анан сурап калса экенди деп коесуң. Андан да көп ырдаган болду? Жок. Москвада. Москвада эми баягында мындай концерттерде 2-3 жолу ырдап. 10 жолу ырдап деле. Жок, 10 жолу. Кошуп айтпаса баягы кызыксыз болуп калат го. Кызык болот. Бирөө ошентип айтат экен да, тигинде мындай, анан жээн айтып кетти дейт. Тагы кошо бербесеңиз, паланчы афристин жээн экен деп өтүп калат. Анан да сүйлөп калат, буларга кошпосоң укпайт да дегендей. Аягыдай кичине кошулуп кетет да баягы. Мисалы биз 10 күн концерт эмеде өмүр бою берген эмеспиз филармонияда. Дворец спортто дагы берген эмес. Бир ай эме койгон болуш керек, Чубак Сатаев урматтуулук. Бекти билбейм, 10 күн берген болуш керек. Биз 10 күн берген эмеспиз. Биз 3 күн бергенбиз. Анан суроолор боюнча дагы 2 күн бергенбиз ушундай эле. Анан элдер өзүлөрү айтат да ошо, сиздер онда 10 күн, 1 ай концерт бергенсиз,
iyi деп эле коесуң да. Ошол. Анан кийин өзүңдөн сурап калат, анан айта албай каласың. Кайсы чыгармаңыз менен эң ийгиликтүү концерт болгон? Эң ийгиликтүү концертиңиз кайсы болгон? Баардык эле ийгиликтүү болгон. Адинабы Биринчи же- альбомдо Периштем, алар аябай ийгиликтүү болгон, ошо менен таанылганбыз. Экинчи альбомдо Тойлары, баягы Той тамаша, үчүнчү дагы ошо. Ар бир альбомдо бирден ыры болчу эле. Уяда, төртүнчү альбомдагы ар бири ошол один алар сыкта Тулган күн, Көнөк, Лейлек, ага чейин дагы булуттар. Ушул ошол. Бүгүнкү күндө буй ошол. Кожохмат Байкеге А. Айгүлүмдү ким жазып берген? Жана канча сомго сатып алгансыз? Баягы Жакут мен жазып берген деп жүрөт, анан унчукпай эле койдум мейли. Негизи ким жазып берген? Биз тоонурлар мен өзүм жазам. Анан Кожокматка айттым, сен баягы эме дегендер бар го. Руки вверх деген чыгат группа. Короткие юбчонки. Та-та-на, та-та-на, та-та-та. Анан ошо жазып берейин деп анан алтыным ак таңдардан тосоюнчу, а балким акку болуп келесиңби деген ушундай бар эле. Ай гүлүм, гүлүм, ай гүлүм, менин тоң сүйүм, ак таңдан күчү деп коюп, алдың адашып кайда жүрөсүң? Мына ушинтип кайырмасын жаздык. Анан биягында сагындым өткөн күндөрдү жазып. Анан экинчи куплетте өзүң эле жазып бирдеме кылып жазып алсам, ошо Жакут экөө жазган окшойт экинчи куплетине. Анан Жакут өткөндө ошо мендирдим деп турам, чыкпай койдум. Ошол. Негизи сатып алгансызбы? Кимден сатып аласың? Жакут Байкеден. Жок. Сатып алган эмессизби? Кожокмат экөө экинчи куплетти өзүң окшоштуруп жаз дедим да. Анан оңдоп берген окшойт. Патентте негизи ал сизге таандык Айгүлүм. Бардыгы. Айгүлүмдө дагы бир Лейлекти дагы бирөө талашып жүрөт эле эмеден. Өктүм бирдеге деген бала бизде көзү Азиз бир бала өтүп кетти. Баласы да өткөндө чыгып бир жерге подкастка интервью берип туруп, Бакчара экен. Ошондо мен атамдын ырларын алып алыптыр. Буйбуйду да алыптыр дейт, анан Лейлегимди да алып алыптыр деп. Чындап эле алып Уруу турбайбы деп деле комментарийден биреке чыгып жоголуп кетти бул. Анан буйбуйду өзбектер талашып, башка орустар талашып жүрдү. Анан Малаков чыгып айтты го, автор песня. Анан ошондой сөздөр да, булар жок болуп кете берет. Чыкпай эле башка манер берет. Негизи сиздики? Негизи меники. Ошол меники деп айтып коюш эмне дейм да эми. Айтып коюш жакшы дейм да. Меники дегенде чыкпай эле коет да энди ошого. Так меники деген иште. Кеңеш тобу кимдин группасынан чыккан? Кеңеш тобу кимдин группа? Кеңеш тобу талай элеси деп туруп. Тарыхы кандай болгон дейм да. Аны мүздөр жакшы билет өзү. Өзүнөн сурасаң. Эртең эфирде бизде. Өзү айтып берсин, биз кеңеш тобу. Жок, ошону сурап атабыз эми эртең дагы ал кишиге биз суроо беребиз албетте. Кеңеш тобу полный өзүнүн эмеси. Биз анча биздин концерттерге катышып жүрөт, анан мен муралим акем деп жакшы көрөт. Кеңеш тобуга мен эч кандай бир жердеги жардам берип нары берген эмем жок. Кеңеш тобунун музыкасына деле, сөзүнө деле, азыркы чыгармачылык эмесине деле мен эч кандай бир кошумча алымчам жок. Баардыгы өздөрүнүн эмгеги. Демек, Бактияр Байке мынтип тактайлы. Жакут Байке Айгүлүмдүн ырынын автору эмес экен. Менин түшүнүгүм боюнча, туурабы? Эми Себеп ал патенттелген. Сиз патенттен гонорар аласыз да. Туурабы? Туура. Аранжировкасын сиз жаздыңыз, обону сиздики, сөзү дагы сиздике таандык. Түшүнүктүү. Себеп мунун тактоо иретине себеп дегенде бүрсү күнү буюрса бизде конокту Жакат Судуков болот. Ошондо келгенде мен айтайын деп атам да. Кай жакта сиз Айгүлүмдүн сөзүн жаздыңыз, Бактияр Байке келип бул боюнча маалымат берип кетти. Оңдоп койушу мүмкүн өзү. Мисалы жанагы эле Адинанын экинчи куплетинен мен Ильяс Агыбай уулу жардам берген мага. Мен баягы көп деле адабиятчылар баягындай эме акын эмесмин да. Ата мен жаш кирип калып атам. Сүйлөттүң сүйлөбөгөн жүрөктү. Жүзүңдү ушундай кээ жерлерин баягы Ильяс баягындай адабият баягы эмелерге сөзгө байыраак анан жардам берген жерлери бар. Анан ошол. Мисалы мен деле бирөөлөргө жардам берсем меники дебеш, кичине бир сураганда бир эки сөздөрүн кошуп койгон жок. Меники десе дей берсин да.
шоу бизнесте кайсы ырчыга өтө жакшы жардам берген күнүңүз болду? Биз тобунун дегендей да, эми негизичи. Эч кимге жардам берген жокмун. Неге? Шакирт өстүрбөдүңүзбү? Шакирттер мындай өсүп кете берет баягы. Мисалы сөз менен эметип коюшу мүмкүн. А так жардам бере албайсың де. Кийимин алып берсең деле, ырын жазып берели, ырдап, мындай ырдап десең де ырдай албайт да. Ырдашы мүмкүн, бирок өзү каалагандай кетет. Адамдын баягы жана Жакупты айтып атасың да, Жакуп мен жүргөн, жакшына жүргөн, агайым деп жүрөт. Мен аны окуучум дебейм. Сиздей баягы жаңы чыкканда жүргөн. Анан адам өзүнүн мамилеси менен, адам өзүнүн эмеси менен тегерегинде адамдарды топтой алышы мүмкүн, досторуну, поклонниктерди топтой алышы мүмкүн, и ошол эле мезгилде жоготуп алышы мүмкүн. Самооценка деп коет, өзүн өзү катуу жакшы көрсө, анда ушундай болуп калышы мүмкүн. Жана айтамын, бирөөнүн ийгиликтери болсо, мен деле ошо жердемин деп сен билинип калат да сырттан. Анан мен ушул күнгө чейин бирөөнүн ырын алып меникидей элекмин. Поэзия деген акыбат Алим Токторовдуку. Ал гүлү деп гүлүм деп мындай жазган да, Алим акең алып мындай сөзүн мен жазайын деп. Поэзияда ушундай өзүнүн махабаты болгон экен. Ошону анан ак көйнөктү мындай эле чыгарып койгон музыкасы эле бар эле. Деп Гүлнара Кахаровага бирөө өтүп коеюн деп ошолорго ыргылыштырып алды мындай. Биздики мындай ошого Алим өз сөз жазып, ак көйнөк кийген бекеш. Ушуну өзүң ырда деп, эми ырда жанагы кыйкырыгы бар дейт. Мен кыйкырыгасам мындай ырдагандай болбойм да. Да эмне ишин дейт. Эйлесең көз алдымда ак көйнөк кийген бикеш деп. Келсе де ошол кичине кыйкырып. Ошол. Ак көйнөк жогазын Алим акенин сөзү бар эле ушундай. Жогазын келинчегине жазган жегеме. Жогазын ал мындай ыр сыяктуу ыр эле ал. Анан бир экинчи куплетти кайырмалып койгонбуз. Ошол үчүр Алим акеники. Анан Надырбек Алымбековдун баягы Кара Балтада баардык артисттери барып тур да. Сен айткандай кенчи көрүп баарына үй бере берет экен го. Мага берилик да мисалчы. Мага да берем деген бирок. Анан Надырбек Алымбеков деген акын анан Кара Балтада директор. Барса баягы концерт койгондо килем берет экен да. Анан ошого барсак биз да килемге иштеп келдик, анан китеби бар экен. Ошо китебинен сүйүүнүн артык баш кошу, сүйгөн жары болчу сен деп ошону бир ырына жазган. Дагы килем берет дегенби билбейм ушул. Ошондой 4 түрдү бир өтүк экен, калган бар өнөн кийин. Түшүндүм. Өтө жакшы жооп болду. Бактияр Токторов да демек шакирт жок экен. Шакирт деген мисалы мен башка ырчыларды карап, ошолор алыстан эле шакирт устат боло берет. Анан мен деле алыстан устаз болушум мүмкүн. Сараке кошо ырдасам деп. Ошо бир-эки сүйлөп же сүрөктө түшүп койсо, мындай биз бир концертке чыгып коюп, шакиртимин десе, ал мен шакиртим эмес деп айтыш туура эмес да, эми шакиртим десе, шакиртим болуп жүрө берсин. А так мен шакирттерим бар, не деп санап бере албайм. Анан мен агайым десе, устадым десе, мен жок дей албайм. Туура деп койш. Бактияр Токторов ырларына фестиваль өткөрөбү? Жок. Жок өткөрбөйт. Сизде чындыгында легендарларыңыз бар да эми. Туурабы? Легендарлуу биз тобунан эми легендарлуу ырлар бар да. Мүмкүн фестиваль уюштуруп жаштар ысымынан чыгарып же болбойт бекен? Болот. Ошондой сен айткандай фестиваль эмети башка кылып, мындай адам зерик битпеш керек да, мен болду депчи. Бир максатың, ниетиң жакшы болуш керек да. Мен ушинтип отуруп Кыргызстанда ушундай ырчылар арасынан чыгып калса, ошолордун баягындай кичине катылган мындай эмелери
сандыктан мындай элге керектүү болгон алмаз алтындары мындай чыгармачылык ошондой чыгып кетет деген ниетте кылса болот. Көп жумуш кылса болот. Түшүнүктүү. Фестивалда кылса болот эми анын үчүн иштеш керек. Жөн эле чыгып алып мен ырландым, менин 60 жылдыгым, менин 50 жылдыгым деп эле кечке эле элге мындай эмете берген болот. Эми анын үчүн эл сураныш керек, эл ошону күтүш керек. Сабашка нинелерибиз, кыздарыбыз ошону алып келиш керек. Давай ушундай кылалы деп мен жөнүндө баягындай подкаст эмес бир бирөөлөр жүрөт, кино тартайлы деп, бирлер документальный тартайлы. Мен өзүм мындай өзүмдү ошондой деп көрбөй атам да. Өтө деле жөнөкөй эмесмин, өтө деле гордый эмесмин, бирок ошондой да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей көз ачып жумганча биз да 1,5 саат бою сиз менен өтө сонун маек болуптур. Мыкты сырларды ачтык. Буюрса мына 2-3 сааттын ичинде соцсет тармагына сөзсүз түрдө чыгарылат биздин маегибиз. Бизде бүгүн конокто легендарлуу биз тобунун солисти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ырчысы Бактияр Токторов байкебиз конокто болду. Сизге эркин микрофон. Жарбайке, мүмкүн. Рахмат, эми мындай мен элдин баардыгына кызык болбосом керек да. Бирок эми баягы биз тобунун баягы өзүнүн баягындай көрөрмандары бар. Ошо силер үчүн келдим дебейми? Анан сени чакырып калдың. Анан мындай чакырган жерге барыш керек. Чакырбаган жерге анан өтпөйт. Анан баары ошол Кыргызстанга, негизде дүйнө адамзатына баардыгына ден соолук. Кудайым баарыбызга ыйман берсин. Бирдекени туура эмес мактанып алсаң, бирдеке сени туура эмес эметип койсо, мындай ичиңден өзүң билип турасың да. Мен ушул нерсени туура эмес сүйлөп алдым, бурчу бердим депчи. Ошого акыйкаттык мен ырымда эмес, мен автордукта эмес, акыйкаттык баары жеңип турат да. Ошого туура болгон жакшы. Ашыкча мактаныштын кереги жок. Мен шакирттериме да айтып коеюн да ушуну. Анан жеңилишти да билиш керек, достойно жеңилиш керек. Жеңгенди да билиш керек. Жеңгенди дагы мындай ылдыйраак болуп, анан ушул бүгүнкү жашоо бир чети аябай бармы, телефон ары бери аябай жыргал заман болуп атат, экинчи чети аябай катуу сыноо болуп атат да. Ошого туруштук бергенге Кудайым жардам берсин. Жаштар бактылуу болсун, көп жашасын, ажырашпасын, балдарыбызга ыйман берсин, топчулук берсин, тамактарыбыз даамдуу болсун, ошол. Анан чыгармачылык адамдарга дайым ушинтип өзүбүздүн биздин баягындай угармандарды курсаң кылып, көчөдө дагы, сүйлөгөндө дагы, иштегенде дагы, ырдаганда дагы ыраазы кылганга Кудайым күч берсин. Мен ушуну каалайын деп атам, баардыгыңыздарга эркиндик каалоо, эркиндик каалайм. Дайыма мен ошондо жакшы көрөт экенмин да, эми эркин болгондо. Кааласам туруп, кааласам отуруп, бирок кылсам дагы мындай өз каалоом менен элге баягындай бала чакага, досторго, интервьюга, подкастка келгенде деле, тойго барганда деле мындай өз каалоом менен ошого эркин болуп, туура отур дегенден Кудай сактасын. Бир сом тапсаңыздар дагы, бир нан жесеңиздер дагы ошол мындай эркин жегенге Кудайым насип этсин. Коркпоо жейли, рейтинг байыбы деп. Чоң меники деп. Чоң рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Жолугушканча саламатта болуңуздар.